Сейит Кулматов атындагы Жаңарык жалпы орто билим берүү мектебинин 4-классынын окуучусу Раяна Сагындыкова атасы менен бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата өткөрүлгөн фестивалга катышты. Алар Малала Юсуфзайдын «Мен Малала» деген китебин окуп чыгышкан. Фестивалдын алкагында аталган китепти ата-энелер окуучулар менен бирдикте талкуулашып, өздөрүнүн ой пикирлерин ортого салышты. Китеп окуу долбоору боюнча катышып, кызым экөөбүз ушул долбоордо Малала Юсуфзайдын «Мен Малала» деген китебин толугу менен окуп чыгып, катышып чыктык. Жакшы жазылыптыр. Аялдардын кыздарга болгон окууга болгон умтулуусу, гендердик теңдүүлүк боюнча жакшы долбоор болуп, жакшы катыштык. Ушул китеп окуганда көп таасир берерин түшүндүм. Баштаган ишиңди аягына чейин чыгаруу жана өз мекениңди сүйүү дегенди түшүндүм. Жана ушундай бул китеп менен бүт кыргыз эл менен бөлүшмөкмүн. Анткени ушундай кыздай болуп, баары акылдуу, билимдүү, баары билим алышын каалайм. Окурман бала Окурман Кыргызстан фестивалы бир нече этаптар менен өтүп, ага башталгыч класстардын окуучулары, мугалимдер жана ата-энелер катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө окуучуларды уюштуруучулар ар дайым китеп окууга чакырышып, атайын даярдалган чакан белектерин тапшырышты. Балдар өздөрү чоң ата, чоң апалары келип, балдарды өздөрү ээрчитип келишти. Балдары менен кошо китеп окушуп, ошо китепти талкуулашты. Азыр «Мен Малала» деген бир аябай жакшы кыз жөнүндө Турцияда чоңойгон кыз экен. Окуйм деген кыз экен, анан аяктан ата-энеси окубайсың, сен турмушка чыгасың, кыз деген окубайт деген аябай проблема бар экен. Ошол кыздын баягы ушундай умтулуп, мен китеп окуймун деген кыздын баягы көрүп окуп, ошо китепти окушуп, балдар ата-энеси менен, өзүнүн чоң апалары менен, папалары, мамалары менен келип, ошо китепти талкуулашты. Фестиваль Түгүлбай Сыдыкбеков атындагы облустук китепканасы «Юсаиттин окуу керемет» долбоору менен биргеликте уюштурулган. Проект «Юсаит окуу керемет» работает в Кыргызстане. Ысык көл облусунда 156 мектепте биздин окуу керемет долбоору иш алып барат. Алардын ичине Каракол шаарынан 10 мектеп кирет. Юсаиттин окуу керемет долбоорунун негизги максаты башталгыч класстардын окуучуларынын математикадагы, көркөм окуудагы көндүмдөрүн жакшыртууга багытталган. Ал эми бүгүн биз бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүн белгилеп жатабыз. Бул күн Кыргызстанда көп жылдан бери өткөрүлүп келет. Ошону менен бирге биз окуучуларга, мугалимдерге, ата-энелерге жана китепканачыларга башталгыч класстардагы китеп окуунун зарылчылыгын айта кетмекчибиз. Биздин окуу керемет долбоорунун алкагында жаңы китептерди чыгаруунун үстүндө иш алып баруудабыз. Этот день празднуется у нас в Кыргызстане уже много лет. Фестивалдын алкагында окуучулар өзүбүз китеп жасайбыз мастер-классына, электрондук китептерге сүрөт тартуу жана көркөм окуу боюнча викториналарга катышып, ошондой эле окуялардан үзүндүлөрдү окуп беришти. Муну менен катар Каракол шаарынын вице-мэри Гүлназ Орозова окуучуларга жомок окуп берип, алар менен жомоктогу каармандар туурасында суроо берип маектешти. А как вы думаете, вот в этом случае слон пригласил их родителей на следующее утро, да, сказали утром ко мне, пусть придут ваши родители. Как вы думаете, что сказал слон их родителям? Слон немного поругает родителей, потому что они лучшие друзья, их нельзя разлучить. Молодец, правильно. Иш-чаранын негизги максаты башталгыч класстын окуучуларынын жана алардын ата-энелери арасында китеп окуу маданиятын жайылтуу болуп саналат. 23 апрель бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карата өткөрүлгөн фестивалда атайын китептер көргөзмөсү да уюштурулуп, окуучулардын чакан концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Мээрим Мусубакунова, Асылбек Касыянов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.